13 ноябрь 2022 yıl жекшемби күнү. Дал ушул дем алыш күнү Сезимай менен энеси эртең менен эрте атайын кутучуларды көтөрүп алып, Кара Суу базарына кайрымдуу элден акча чогултуу үчүн чыгышат. Кызын чет жерден операция кылдыруу үчүн минтип 1 сомдон болсо дагы акча каражат чогултууга мажбур болушууда. Жардам бериңиздер. Кызымдын операциясы Индияда. Жардам берип коюңуздар. Кызымдын операциясы Индияда. Жардам берип коюңуздар. Кызымдын операциясы Индияда. Күнүгө базарда туруп табып келген акча каражатын 1 сомун коротпой Сезимайдын операциясына деп чогултуп келишет. Бирок минтип базарда жардам сурап турганын баардык эл түшүнө бербейт. Эмне турасыңар? Алдап акча чогултуп жатасыңар деп айткандар дагы жок эмес. Бирок көпчүлүк эл кайдыгер карабай колунан келген колдоосун көрсөтүшүүдө. Биз азыр Кара Суу базарынан келдик. Элден жардам сурап саар кетип келебиз. Ушу өзүбүздөн бекер отурбайлык деп күндө базарга, жума күндөрү жума мечиттерге барып жардам сурайбыз. Элдер ушу жакшы эле жардам берип атат. Рахмат элдерге. Өзгөнгө немеге бир акчаң ушу базардагы ушу кыргыз элиме рахмат, ушунча элдер бизге Сезимай кызыма жардам берип, көңүлдөн чыгарып, бизди ютуктан көрүп, ушу кызды издеп жүрүп келдик, жардам кылайлык деп ушу 1000 сом, 5 сом, ушу көп адамдар издеп жүрүп келет. 10 000 Москвадан ушу ютуктан көрүп, 10 000 акчаларды бериптир, балдары апасына ошо эжени таап кызына бериң деп. Көптөрү сурап жүрүп акча берип кетишет, үйгө алып келип кетишет. Ушу кызым жакшы болуп калсын эми. Биз да ушу кызым экөөбүз, сиңдим, туугандарыбыз баардыгыбыз көтөрүп ушу элден жардам сурап турабыз. Сезимай азыр болгону 14 жаш куракта. Бел умурткасы кыйшайып сколиоз оорусуна чалдыккандан бери мектепке дагы баргандан уялат. Ал эми операция кылдырайын десе каражаттары жетишсиз. Ошол себептен минтип Сезимай менен апасы Тамарахан жалпы кыргыз элинен кайдыгер карабай жардам берүүсүн сурап турган кездери. Кызым биринчи бунчалык болгон эмес да, кичине эле болгон башында. Анан ушу барып бою чоңоюп, ушу неме болгондо быйыл өтө чоң болуп, уже күндөн күнгө чоңоюп кетип атат, мындай болуп, ушунчалык. Шуну көрүп мен тезирээк операцияга барганга деп аракет кылып атам, ушу көп аракеттерди кылып атам, элден жардам сурап, уялбай эле ыйлаганда ыйлап жардам сураймын, жардам берип коюңуздар деп, ушун деп турат. Ушу аз калды, эми ушу декабрь айында жөнөсөк, кызым Кудай кааласа төп-түз болуп келип калат деген үмүт менен сүйүнүп турабыз. Кызым 2016 жылдары ушу мойну кыйшайып неме кылып калган, анан кызыман сурасам, апа бул сколиоз болуп калыптыр деп, ушу 5 жыл болду ооруганына. Биринчи башталганда кичине эле, кийин барып көбөйдү, быйыл ушу 3-4 айда резкий неме болду, бою чоңоюп өскөндө. Анан ушу ар 3 айда, ар 6 айда доктурга апарып турдук. Частныйларга апарып аттым, эч жылыш болбоду, чоңойгондо көбөйдү. Ошо жылышук, анан ошо кошунам өтүп кетип, ошо Азамат Байматов жардам бериптир деген, анан сколиоздорду апарып атат экен дегенден сразу эле ошо эртеси эле Азамат мкама чыгып саман сүйлөшүп, баардык немелерди Индияга, Турцияга жөнөттү, снимкаларын живой тартып, анан ошол жактан операция ушундай $18,000, Турция $1000 кымбаттайт, анан биз Индияга макул болдук. Азыр эми ушу элден жардам сурап, ютуктарга, ош биримдерге баарына чыгып атабыз. Элдер жакшы эле жардам берип атат, мечиттерге барып жардам сурап атабыз. 4 октябрда жөнөйт элек акчабыз жетпей калды. Мына аз калды, Кудай кааласа эл бар экен. Көп бириксе ошо көрпүтөт дегендей
элим бар экен, айнанайын элим, ушу тынч болуңуздар баарыңыздар, рахмат ушунча акча берип ушунча жардам бергениңиздерге. Биз ушу күндө саар менен кыздарым менен, сиңдим менен, туугандарым менен ушу базарларда, мечиттерде жардам сурап чыгабыз. Элдер деле жакшы жардам берип атат. Рахмат элдерге дагы. Фонддун да ушу жакшы немеси бар экен. Москвадан да жакшы акча келип түшүп атат кызыма, ояктагы Мээрмай деп. Бул жактагы кызыма дагы Батма деп элдер ушу карталарга жакшы акчаларды салып, үйүбүзгө да акчап келип берип атат. Ушу ютубтан көрүп, ушу кайрымдуу бол деген Азамат Байматовдун немесин окуп, кызымды көрүшүп, ушу Москвада иштеген балдар да, мен ушу Кара Суу базарында турам күндө. Ошол жерде да мени издеп сурап келишет, апа ошол эжеге апарып акчаны берип келиң деп. Балдары Москвада жүрүп, апаларына дайындаган акчаларды 10 000, 5 000ден акчап келип беришет. Ошолор ушул кыз сизби деп, анан мен ютубтан көрүп, каалоолорумду айтып балдарына, ошентип анан неме кылып кетишет таштап. Анан ютубтан да көптөрү издеп жүрүп келгендер бар. 1000 сом, 5 сом, 2000 сом таштагандар бар. Ушул кызбы биз сизди издеп жүрөбүз, ушул жерде турат деп, ютубтан көрүп атабыз деп, ушу Сезимайды көрүп, коробкадан мени көрүп, ютубтан көрүп акча берип кетишет. Кызыңыз жакшы болуп калсын, эч неме болбоң, бунун артынан да жакшы иштер болот. Эл бар, көпчүлүк бар, болуп калат акча деп мен ушундай неме сүйүнтүп, неме кылып калышат, жүрөгүмдү ысытып. Эми ушу Кудай кааласа аз акча калды. Ушу сүйүнүчүм кучагыма батпай ушинтип кызымды аз күндө жөнөтөм деген сүйүнүч менен үмүт кылып турам. Эми базарда дагы 5 кол бирдей болбойт экен, аркылуу адамдар бар экен. Bunday силерге окшогондор көбөйүп кетти. Бул калппы, чынбы, жалган айтасыңар деп ушундай бир түшүнбөстүк адамдар болот экен. Анан кээде ыйлап жиберем, чыдабай анан ютубтан көрсөтөбүз. Мына мен апасы, бул кызым, биз эмнеге жалган айтат элек деп неме кылсак, анан дагы ошолор да майлы ондо биз да ишенбей калдык. Силерге окшогон көбөйүп кетти да анан акча таштап кызыңыз жакшы болуп калсын, капа болбоң эми. Биз да эми сурап салганыбыз жакшы болуп атат. Жөнүнө чөнтөктөрүнө иштегендер көбөйүп кетти деп ошондой неме кылышат. Көпчүлүк адамдар. Анан билгендери унчукпай эле таштап кете беришет. Карыган кемпир чалдар деле акча таштайт. Мектепте 1-2 класстардан баштап ушу базарга түшкөн окуучу балдар деле акча таштайт. Кызымдын сүрөтүн карап, эже кайгырбаң, жакшы болуп калат кызыңыз деп менин көңүлүмдү көтөрүп, ушундай неме кылышат. Тамак алып беришет, эже басың ысык тамак жеп алың, үшүп калдыңыз деп. Рахмат, ушу кыргыз элиме ушундай бир жакшы адамдарам көп экен, кичипейил адамдарам. Маршруткада келсем, жол кыраям албай коюшат. Таксиде келсем, кеч калганда таксисттер деле албайт. Биздин кошкон салымыбыз ошо жол кырай эже. Кызыңыз жакшы болуп кетсин эми деп ошондоп жакшы каалоолорду айтышат. Рахмат ошо айткан инсандарга. Кыргыз элим ушу дагы ушу аз-маз жардам берип коюңуздарды суранам. Ушу кичине акча жетпей турат. Декабрь айында жөнөйбүз, Кудай кааласа. Жакшы эле өтөт мектепте күнүм. Неме агай катыштырбайт, сен чуркаба, сен ушундайсың деп ошентип айтат агай. Са чуркаганга мүмкүн эмес деп. Классташтарым окшоп чуркагым келет. Мен мындай көп чуркаганда анан басканда чарчап калам. Анан менин кыялым ошо сколиоз оорусу тезирээк Индияга барып келсем экен деп кыялым, ошондой кыялданам да. Урматтуу кыргыз элим, мага жардам берип коюңуздар. Эртерээк акча топтолуп Индияга барып келейин. Мен сиздерге ишенем. Жардам берип коюңуздар мага. Сезимай дем алыш күндөрү базарга чыгып, элден жардам сурап каражат чогултса, башка күндөрү мектебин калтырбайт. Ал эми мектеп мугалимдери Сезимайга кыйын болбосун деп китептерди курбугузуна алып келүүсүн тапшырган. Бул тууралуу Сезимайдын класс жетекчиси айтып берди.
Саламатсыңар балдар? Саламатчылык. Отурабыздагы китеп дефтерибизди алып сабакка даяр болобуз. Бүгүн тарых сабагында силер менен өтүүчү темабыз доскага жазабыз дагы ушул тема боюнча маалымат алабыз. Мен Эшиева Сезимайдын 5 класстан баштап класс жетекчиси болом. Бул класста Сезимай ар түрдүү коомдук иштерден, дене тарбия сабагынан, китеп ар бир предметтен китептерин алып келгенден бошотулган. Сезимайдын жанына бир окуучуну отургузуп койгом. Ошону китеп менен Сезимай экөөң ортодо бир китеп алып келип, экөөң бир китепти окуйсуңар деп. Сезимай 5 класстан баштап ошол китептерин алып келбейт, коомдук иштерден бошотулуп, дене тарбия сабагынан бошотулуп, жардамдар көрсөтүлүп келет. Анан мектепте ар бир класста отурган форма 13 дагы Сезимайды ошол соцпедагогко билдирип, форма 13 жазып бергенбиз. Сезимайдын бир эле кыялы бар. Ал кыял курбу классташтарындай болуп түз басып, алар менен кошулуп чуркап ойногусу келет. Ал эми бул кыялды ишке ашыруу биздин Кайдыгер Карабаган мекендештерин колдоосунда ишке ашат. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер Кайдыгер Карабай колубуздан келген жардамыбызды берели.